Бисмилля, алхамдулиллахи роббил аламин, ва салату ва салам аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Биз ушул теменки зикирлерди сабагыбызды улайбыз. Ушу сабактын баштаардан мурун мен сиздерге бир пайда менен бөлүшүп кетким келет. Тилекке каршы кээ бир адамдар ушуну билишпейт. Айрыкча ушул багымдат менен шам намазынан кийин эркектерден да көрүп калабыз. Ошо салам берер менен туруп басып кетет, же болбосо сүйлөшүп кетет. Айрыкча ушул багымдат намазы менен шам намазы окулганда башка намаздарда айтылбагандай бир пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген сүннөт бар. Ушул сүннөттү бул сохих хадис, кээ бир алымдар хасан дейт. Айтор бул хадистин иснадында кеп жок, тууралыгында. Ана Абдурахман ибн Ган ан-Наби саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт. Кимде ким ман кала кабла ан янсарифа ва юсния риджлейхи мин салатил магриб ва субх, кимде ким багымдат намазы менен магриб намазын, шам намазын окуп бутун жаз элек кезинде, бутун жаз элек деген сөз ушул намазда кандай отурдуңуз, салам бердиңиз, салам бергенден кийин ошо бутту жаз элек кезде айтса дейт: ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд, юхи ва юмит ва ху аля кулли шейин кадир деп 10 жолу айтса. 10 жолу ушул багымдат намазы менен салам бердиңиз, астагфирулла ошолорду айттыңыз. Ошондон кийин 10 жолу айтсаңыз, жана шам намазында, бул бешим, асыр, куптан намаздарда мындай кылып айтылбайт 10 жолу. Бул именно ошол багымдат намазы менен шам намазында айтылат. Ошол кезде кимде ким ушуну 10 жолу айткан болсо, 7 мүмкүнчүлүктү айтат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. 7 ага жакшылыкты айтат. Биринчиси кутиба лаху би кулли вахида ашру хасанат. Ар бир айтканына 10 сооп жазылат дейт. Биринчиси, экинчиси о мухият анху ашру сайат. Жана 10 күнөөсү кечирилет деп келет. Үчүнчүсү о руфи алаху ашру даражат. Жана 10 даражасы көтөрүлөт деп, 10 эсе. Ва канат хирза мин кулли макрух. Жана ошол күндө ар бир жагымсыз, ыңгайсыз абалдардан тоскоол болот. Алла таалам аны тосуп коет ушундай. Бешинчиси ва хирза мина шайтанир раджим. Жана шайтандан дагы коргоо. Шайтандан дагы Аллах таалам тосот дейт ошол күндө. Бул парс намаздарга тиешелүү эскертүү, багымдат менен шам намазын парс намазынан кийин. Алтынчысы валам яхилла лидан бин ан юдрикаху илля ширк. Жана алтынчы жакшылык ушу ширктен башка күнөөлөрдөн дагы түшүп кетүүгө. Эгерде ошондой майда күнөөлөр түшүп калса дагы кечирип коюшка себепкер болот. Же болбосо ошондой күнөөлөрдөн дагы оолак болот деп те келет да, түшүндүрмөсүндө. Жетинчиси ва кана мин афдалин нас амалан илля раджулан яфдулуху якулу афдала мимма кала. Жана жетинчиси эң жакшы амал кылгандардын катарында, сабында болот. Тек гана башка бир адам ушундайды айткан болсо, же мындан да башка дагы көп сойлих амалдарды кылган болсо. Арабчасы да бир айтып коеюн. Арабчасы ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд, юхи ва юмит ва ху аля кулли шейин кадир. Аллахтан башка сыйынууга эч бир зат жок, татыктуу зат жок, ал жалгыз, шериги жок. Бардык мүлк ага таандык, ага мактоо болсун. Ал тирилтет, өлтүрөт, жана ал бардык нерсе кудуреттүү деп мааниси. Ушуну 10 жолу деп келет. Бул тек гана багымдат менен шам намазынан кийин гана 10 жолу айтылат. Бардык намазда эмес. Ушу бутун жаз элек кезинде 10 жолу айткан болсо, ушул жанагы жогоруда айтылган 7 пайда ошол адамга. Ушу сүннөт тирилтип, дайыма амал кылып жүрөлү. Анда биз